оңой акча көп учурда мыйзамсыз схема болот да. Эми жыйынтыктап айтканда бул дроперлер бул мошенниктер, акчаны өткөрүү үчүн колдонгон адамдар. Алар кандай убада беришет? Эч нерсе кылбайсың. Экинчиси төбөкөл жок, мыйзамдуу жумуш. Күнүнө 2000 сомдон 10.000 сомго чейин табасың. Бул негизги алдоо ыкмасы. SMS коддорду, пин код эч кимге айтылбайт. Оңой акча көбүнчө алдамчылык. Бул текшериш керек. Бул жумуш расмий компаниябы, келишими барбы, документтери барбы. Дальше бул шектүү болсо, дароо баш тартыш керек, блок кылыш керек картаны. Ар бир жаран өзүнө катталган сим карта, банковский карта, кошелокторду бирөөгө жөн эле атайла берсе или сатса жоопкерчиликке тартылат. Ар бир немеге сабак кылып киргизип мээсине куюш керек болуп атат. Же туура эмес айтам. Ошону колго алышыбыз керек. Ошондо ар бир программада балдардын мээсине кирет. Саналиптештирүү деген сабак бар атайын, цифровизация боюнча. Ошол жерде да кибер коопсуздук, ушул маалыматтарды кантип коргонуш керек, пароль деген эмне, логин деген эмне майдалап эле коеюн, ушундай чоң тема бар.